Assalamu alaikum. Biz программаны жаңыладык. Эмнелерди жаңылаганыбызды сиздерге көрсөтүп берели. Бул программаны биринчи очередь сиздерде жаңыланыш үчүн очистить кэш кылып алыңыздар программаны. Андан кийин бул жака кирели. Biz бул программага сатуу баасын кошуп койдук. Сиздерге көрсөтүп берейин. Бул жерге алган бааңызды жазасыз. Мисалы 15.000 дейли. Сатуу баасы 100.000 деп коелу. Оптом канчадан алган болсоңуз, оптомду деле жазып койсоңуз болот. Сатуу баасын мисалы 50.000 деп коелу. Канча келди? 100 келди деп коелу. Базага кошобуз. Мынакей бул жерде бир түр деп турат. Мисалы себес келген бааны көрсөтүп турат. Сатуу баасын көрсөтүп турат. Буларды кошуп койдук ушуну алып. Пайданы да көрсөтүп турат. Эгер 8 миллион 500 миң пайда көрөт экенсиздер бул жерденчи. Ушуну алып өзгөртүп койдук бул жерден. Андан кийин отчет бөлүмүндө өзгөрттүк. Бул жерге күнүмдүк отчет, жумалык отчет, айлык отчет, жылдык отчет баарын кылып койдук. Эми бул кандай иштейт десеңиздер, мисалы бул күнүмдүк отчетто күндө саат 12ден кийин жаңы күнгө өткөндө отчет бөлүмү 00 болуп калат. Жана жаңы күн 00 болуп баштала берет. Күнүмдүк отчетту күн сайын көрүп турсаңыздар болот бул жерденчи. Жумалык отчет деле ошондой. Мисалы понедельник күнү өткөн жуманын отчетун бул жактан көрө аласыздар. Понедельник күнү баары кайра 00 болуп жаңыланып калат. Айлык отчет деле ошондой. Жаңы число башталганда биринчи күнү бул жер 00 болуп калат. Жылдык отчет деле ошондой. Жаңы жыл башталганда биринчи күнү бул жер 00 болуп калат. Эми бул отчеттордо мисалы күнүмдүк отчетту көрдүңүз, бул жер 00 болуп калды да. Эми эгер көрө албай калсаңыз, бул жумалыкка кирсеңиз, ошол отчет бул жака кошулуп кете берет. Айлык отчетто деле көрө аласыз. Бул күнүмдүк отчеттуч жылдык баары болуп бул жака кошулуп кете берет. Только бул күнүмдүк күн көрсөтүп турат да, күн сайын 00 болуп жаңылана берет. Ушундай кылып өзгөртүп койдук отчет бөлүмүн. Андан кийин бул жерде эме бар, мисалы көп саудагерлер айлык отчет менен иштешет да. Эгер жылдык отчет иштегендер азыраак болсо керек. Эгер сиз айлык отчет менен иштесеңиз, бул жерден жаңы карыз калат деп басып туруп тазалап турсаңыз болот да. Мисалы силерде бул функция төлөнүп бүткөн чектерди гана өчүрөт. Карыз бар чектер сакталып калат. Буну бассаңыз бүт отчеттор тазаланат, бирок карыздар калат да. Ушундай кылып тазаланып турсаңыз, телефонуңуз учуп иштейт. Эгер сизге жылдык отчет керек эмес болсо. Бирок аны баскандан кийин жылдык отчетту көрө албай каласыз. Бүт отчетторду ушундай кылып тазалап койсоңуз болот. Бул программага азыр менен коштук. Бул жерге карталарды деле кошуп койдук. Мисалы бул жерге кардардын атын жазайлы. Бул жерге номерин жазабыз, анан тарыгын жазабыз. Мисалы Бишкек деп коелу. Сактан басабыз. Мынакей биздин клиент. Бул жерге биз ушул программадан чалсаңыз болот, WhatsApp'тан да чалсаңыз болот, жазсаңыз болот. Ошондой эле Google карта кошуп койдук, Яндекс карта кошуп койдук, 2GIS кошуп койдук. Булар эми жанагы доставка менен иштегендерге ушундай функцияларын кошуп койдук. Эгер сиз товарыңыз доставкасы менен болсо, ушундай кылып колдонсоңуз болот. Ошондой эле поставщик бөлүмүнө деле кошуп койдук. Мисалы бул жерге Али дейли. Бул жерге поставщигиңиздин тарыгын жазып койсоңуз болот. Бул жерге деле мисалы Бишкек деп жазып коеюн. Бул жерге өзүңүздүн карызыңызды жазасыз. Мисалы 25.000 деп коелу. Бул жерден деле ушул карталар бар, чалсаңыз болот, WhatsApp бар. Ушундай кылып өзгөртүп койдук. Бул кандай иштешин сиздерге көрсөтүп берейин. Мисалы бул жерде iPhone бар. iPhone'ду сатайлы. Анан тест сканерди деле оңдоп койдук. Мурун тест сканер болгондо 2 штуктан кошулуп кетип аткан болчу, азыр 1 штуктан эле кошот. Мисалы мынакей тест сканери жанык турат. Эгер 1 штуктан эмес, штуктап өзүңүз тандап иштейм десеңиз, бул сканерди өчүрүп коюш керек. Мисалы тест сканерди жандырып сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей өзү автоматически кошулуп калат. 1 штук кошулду, 100.000. Эми жана кардарыбызга сатып көрөйлү. Мисалы Самат деген балага сатабыз iPhone. Азыр мисалы тест сканери өчүп турат. Ошого өзүбүз бул жерден штугун тандап кошо алабыз. Мисалы 5 штук сатайлы. Корзинага кошобуз. Корзинага кошулду 5 штук. Саттык биз Самат деген балагачы. Эми ушул Саматка мисалы адресин жазганбыз да. Бул картага кирип туруп, доставкасын деле
жазып койсок болот да. Мынакей 2 гис ачылат. Ушундай кылып 2 гистен же болбосо Яндекс картадан, Google картадан ушундай кылып колдонсоңуздар болот. Мисалы Яндекске киребиз. Бул жерден ошол доставканы чакырып жөнөтүп ийсеңиз болот. Ошол товарды. Ошондой эле карызга да берсеңиз болот. Мисалы Самат деген балага карызга берели. Оттон баада iPhone берели. iPhone тандайбыз дагы. Оттон баада кетип атат 50 сомдон. Анан 10ду берели. Содан карызга беребиз. Карызга кетти. Эми карызкорлорго келсек, бул жерде жазылып турат. Бул жерден эми өзүңүздүн карызды сураган жеңил, чалып деле сурасаңыз болот. WhatsApp'тан жазып деле сурасаңыз болот. Ошондой эле бул жерге эмне алганын да көрсөтүп турат. iPhone 13 алган экен. 500 миң сом төлөгөн сайын бул жерден минусты кое бересиз. Мисалы 100 миң берди. Ошол минустай бересиз. Ошол өзгөрүүлөрдү киргизик. Видео жаккан болсо лайктан басып каналга жазылып коюңуздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.